Yaşım 17'de, ata-enем 50'de, үй-бүлөдө жалгыз перзентмин, балдардан. Ата-энемди карай турган эч ким жок. Өзүм Кур'ан жаттагам. Мисирде 1 жыл окудум. Пакистанга окууга барайын деп жатам. Же ата-энеме жардам берсемби деп жатам. Ата-энемдин ден соолугу жакшы. Сиздин кеңешиңиз кандай? Жаш экенсиз, ата-энеңиз деле Кудайга шүгүр жаш экен. Сиздин кызматыңызга андай да муктаж эмес 50 жашта. Окуңуз. Аракет кылыңыз иншалла. Мейли, чет мамлекетке окуп бир Кур'ан жаттаган болсоңуз, тим боле илим алып алыңыз. Мен медреседе окуйм. Мага досторум кантип жан багасын деп көп айтат. Маша. Медреседейлерде ачка өлгөн вообще уккан эмесин. Ушундай оор күндөрдө адамдар ачкадан өлгөн. Бирок медреседе окугандар ачка өлгөн тарыхта жок. Досторуң айтып кой. Көзү көр чаян, путу жок жыланга Алла рызкы берип аткан. Я. Көзү көр деген? Чаяндын көзү көрбөйт, билесиңерби? Жыландын путу барбы жокпу? Я. Ошого Алла рызкы берип, мени унутуп калабы? Алланы эстеп, Аллага шүгүр кылып, Аллага баш ийип атсам, Алла менин рызкымды унутуп калабы? Досторуң айтып кой, алхамдулилля, Алла Таала мага сыйлуу рызкы берет деди. Андан көрөк иншалла рызкыга Алла Таалага шектенбеш керек. Рызкы бөлүнгөн. Рызкы эмне болгон? Рызкы бөлүнгөн. Ким рызкы тууралуу Алла Таала бөлүнгөн, бөлүп берет деген боюнча шектенсе, капырлыктын эшигин такылдаткан дейт. Бир алым айткан экен, алхамдулилля, Аллага шүгүр, менин рызкымды аялым дагы, балам да жей албайт деген. Башка бирөөлөр дордойдогу конкуренттер тиякта турсун, сиздин рызкыңызды үйүңүздүн ичиңизде аялыңыз жей албайт. Үйүңүздүн чогуу жашап аткан балаңыз, кызыңыз сиздин рызкыңызды жей албайт. Анан дордойдогу конкуренттер жеп коёбу. Сиз анда кем акыл болбоңуз, ичи тар болбоңуз. Көрө албастык кылып, бири-бириңерди дубалап, каралап, бири-бириңерге интрига кылып, андай болбойт ал. Бул дүйнөнүн кулу деп коет буну. Өмүр бою кыйналасың. Бай болосуң, бирок жаман кыйналасың. Дүйнөдө, ахиретте деле ошондой. Андан жаман. Жүрөктү кең коёюн. Алхамдулилля, Алла баарына берсин. Мага деп ач көз болбо. Баарына берсин Алла Таала. Ушуну жакшынакай түшүнүп ал, Алла субханаху ва таала рызкыны бөлүп койгон. Не кылып койгон? Бөлүп койгон. Силер коркпогула дейт, балалуу болгондон. Силерге да, балаңарга да рызкыны биз беребиз дейт. Мен кантип багам, кийин бала чаканы кантип багам? Көп болсо мен рызкымы бөлүп ала тургандай. Ал өзү ар бир бенде инсан өзүнүн рызкысы менен келет дүйнөгө. Кээ бир балдар бар, үйлөнгөндө мен аз өзүм жанымы зорго багып атам, аял алсам кантип багам аны деп. Токто. Алла Таала аны өзүнүн үйүндө багып атат го. Сен үйүңө алып келип та сени дагы өзүн дагы кошо багат Алла Таала. Кудуреттүү зат Алла Таала. Андай жаман күмөндө болбо да. Жабир разияллаху анху айткан, пайгамбарыбыз 3 күн мурун дүйнөдөн кайтаардан 3 күн мурун мага айтты дейт. Жабир, Аллага жакшы күмөндө бол. Бул ибадат деди. Не деди? Ибадат. Аллага жакшы күмөндө болуш керек. Алла шифа берет. Алла хидаят берет. Алла рызкы берет. Аллахым сактайт. Күнөөмү кечирет. Жакшы ойдо болуңуз. Үмүтсүз болбоңуз. Алла иншалла бейишин берет. Разычылыгын берет. Жакшы күмөндө болуңуз. Алла тууралуу жакшы күмөндө болуңуз. Кичине сыноо бериши мүмкүн, сыноо бербей койбойт экен. Бул дүйнө сыноо да, сыноонун казаны да. Бирок азыркында мындай досторуңузга ушинтип жакшы айтып коесуң. Мурда ушинтип айта берчү да, ошо молдо каяктан жейт деп. Аллаху акбар. Молдо күмөн кылбаган жерден жейт, ушуну билип коюң. Силер күмөн кылган жерден жесеңер, молдонуку күмөн кылбаган жерден келет. Түшүндүңбү? Бу каяктан айтып атасың дейт. Курандан айтып атам мен, асмандан айтамбы? Куранда Алла субханаху ва таала айтып койгон: "Ма яттакилла яж'ал лаху махража."
Ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Аллах. Bir алым айтқан екен. Қаяқтан жейсің, қаяқтан жейсің. Уғып ал. Құранда Алла Тағала айтады, күмән қылып алған білбеген жеріңден рызқы жетіртемін деп атады. Мен қаяқтан білейін деген, қаяқтан жеп атам. Кім тақуалықты қармаса, Алла Тағала бардық жауылған ешігін ашады. Bir, екіншісі күмән қылып алған жерден рызқысын жеткіреді. Қандай жерден? Ол айтқан екен, алым айтқан екен. Алла Тағала күмән қылып алған жерден рызқысын жеткіреді деп тұр. Мен Құранды өзгерте албаймын, күмән қыла тұрған жерден жеткіреді депші. Түсінесіңдер мен сөзім? Соның үшін Құранды ала беріңіз, илімді ала беріңіз. Мына қайсы балаңыз хат жазған. Учуры келеді, достарыңыз көресіз ана. Сізге Алла Тағала қандай рызқы береді екен. Жер егерде темір болса, темір. Біздікі жеріміз топырақтан ма же неден? Жер егер темір болса бар, құйылған. Мақұл ғой? Асман жез болса, Алла Тағала рызқыны алып келіп береді бізге. Жаратқан Алла Тағала Раззақ, рызқы беруші деген сипаты бар. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Жерде қывыр еткен жандық жоқ дейді. Анын рызқысы Алланың жауапкершілігінде болбаған. Чименің рызқысындағы Алла Субханала Тағала береді. Құмырсқанындағы бардығын рызқысы. Адам баласы болып тұрып, біз Аллаға рызқы бергенде шектенеміз бе? Тем более мұсылман болып, тем более қары болып Алланың илімінде. Шайтан ұшық алып барып қойғанда, қаяқтан жейді, нені жейді, кішінекей нәрсені ойланып тұрыр. Ененің ішінде қайсы дүкенің бар ле? Жей тұрған. Қайсы контейнерің бар ле? Доллар бар мына? Доллар. Біз аз ойлайыз шу, доллар менен іш бітеді депші. Доллар менен іш бітпейді тұған. Ененің ішінде бар өзіне жеп жүрдік әлі ғой? Дүкен жоқ әлі, контейнер жоқ әлі, нормальныйны жеп жүрдік әлі ғой? Бұл жаққа келіп алғанын кішіне ақыл болып, белімізге кішіне омыртқаларымыз оңалып тұрғаннан кейін күмәндеп қаламыз ба, Алла Тағала, шектеніп қаламыз ба? Туған, ырысқы менен ажал адамды қуып жүреді. Ырысқысы бүтті, ажал баса қалады. Пайғамбарымыздың хадистерінде, риваяттарда, сахабаларда, Ала инна нафса лан тамута хатта тастакмила ризқаха. Ваттақуллах ва ажмилу фит талаб ва таваккалу алейх. Фа инна Аллаха юхиббул мутаваккилин. Хабардар, құлақ салып оқыла, көзіңерді ашып алып оқыла, құнт қойып оқыла. Ала инна нафса лан тамута хатта тастакмила ризқаха. Ешбір жан, ешқашан өлмейді, өзінің рызқысын толық жемейінше. Өзінің рызқысын толық жемейінше, бір дағы адам өлмейді. Өзінің рызқысын толық жегеннен кейін ғана өледі. Вообще қыжалат болмаңыз. Депрессия, тияқ-пияқ мейден шығарсаңыз барды. Әлбетте, өзіңіз кетіргенсіз, қата кетіріп, қарыз алғансыз, ойнағансыз, жегенсіз, жоқ қылғансыз, құмар ойнағансыз. Кішіне аз проблема болып қалды қарыздан құтылғанға. Қыжалат болуың, тоба қылың, ішті баштан. Процент алуың. Арамға іштетпеңіз. Алла Тағалам жардан бере, көресің қандай жардан берер екен. Аз кейбірлер ұшындай қылып тұр, ұшынша қарызға атып кетті, мен қашан төлейін деп, қой анан көріп, өлгөнім жақсы деген шайтандың аз қырғына кіріп алып. Тоғдай қарыз болсын, Алла Тағалам жардан береді. Егер сіз шын болсаңыз, шын жүректен мұрынқы қылған ішіңізге тоба қылыңыз. Мейл. Устаз, Россияда тамағаш доставка қылып, мен аяғына шен оқып қойым мұны. Ала инна нафса лан тамута хатта тастакмила ризқаха. Ваттақулла, Алладан қорқыла дейін. Алладан қорқыла, ваттақулла, ва таваккалу алейх. Ва ажмилу фит талаб. Ва ажмилу фит талаб дегені адал рызқы іздегені деген сөз. Чырайлы талап қылғыла дегені адал рызқы іздегені. Ва таваккалу алейх, Аллаға тәуекел қылыңыз. Не қылыңыз? Әрбір нәрсені ақылға сала бермеңіз. Ақылмен ойландыңыз ба? Все, Аллаға таянып бисмилля деп бизнесті баштай беріңіз. Тәуекел қылған Аллаға жағат. Алла Субхана ва Таала, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер де сіздер Аллаға
тобокел кылгандын акысындай тобокел кылсаңарчы, Алла субханаху ва таала силерди канаттуулардай кылып багат. Канаттуулар эртең менен үйүнөн чыкканда кайсы дүкөнгө барам, кайсы ишти кылам, кайсы жумушка кирем деп ойлонбойт алар. Жак-жаң деп коебуз. Ичи бош чыгат экен, кайтканда толук болуп кайтат кечкурун. Ушундайбы? Лау аннакум татаваккалуна ала Аллахи хакка таваккулихи разакакум кама разакат тайр. Тагду химасан атаруху битанан. Ау кама кала алейхиссалату вассалам, хадис бу. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде силер Аллага таваккел кылсаңар, кандай таваккел кылгандын акысы бар. Акылыңар бар, таваккел кылган Алла Таалага бир жакшы адал ишти таптыңбы? Эми иншалла бисмилла деп майын чыгарып да таваккел кылыңыз. Аллага таяныңыз. Устаз, Россияда тамак аш доставка кылып иштесе болобу, ресторан, кафе, магазиндерде болот. Бирок арак-барак ташыбаңыз. Устаз, Алла разы болсун, сурам. Таква болуш үчүн кандай амалды көп кылыш керек? Эң көп кайсы амалга маани бериш керек? Амалдар өтө көп тугандар. 5 вакыт намазды мечитте окуңуз, күн сайын Куран окуңуз, күн сайын зикир кылыңыз, күнөөлөрдөн сактаныңыз, адамдардын акысын бериңиз. Машаалла, учур келсе ачууңузду жутуңуз, адамдарды кечириңиз, жакшылык кылыңыз, таквалыктын сыпаты. Гайыпты күн сайын айтыңыз. Нени? Гайыпты кабырдагы жашоону айтыңыз, күн сайын айтыңыз. Ахиретти айтыңыз, таразаны айтыңыз, бейишти айтыңыз, дозокду айтыңыз. Биз гайыпты айтпасак кыйын. Иман каяктан курчуйт аны? Куран барды гайыптан келип атса. Адам каза болгондо, мүрзөгө барганда, топурак салганда эмне деп салабыз? Алла разы болсун сизден. Ушу топуракка мен дагы келем деп саласыз. Мен бир нече жылдан бери бир үй бүлөгө жардам берип келем. 4-5 баласы бар экен. Акыркы учурда ай сайын жана андан да тез-тез акча сурап калды. Бир жолу да баш тартпай берип жатам. Баш тартпай берип жатам. Ушундай болгону тилемчиликке туура келип калбайбы? Мен муну менен ырыскыны таратып жаткаймынбы дейм. Эмне кылсам деп сизден кеңеш сурайын дедим. Жардам бере бериңиз, жакшы экен. Бирок караңыз да, туугандар. Кээ бир адамдар жардам алганга көнүп алгандагы эч иш кылбай, ошол айлыгын эле күтүп отурат да, кичине бир нерсе кылайын деген аракети жок. Бул намарттык болот бул. Жардам бериш керек. Эгерде инвалид болуп калса түшүнүктүү. Колунан бечара эч нерсе келбейт. Анын тамагы, кийим кечеси, дары-дармеки, алхамдулилла жардам берип туруш керек. Өтө улуу соо боласыз. Бирок кээ бир адам бала чакалуу, бирок өздөрү да ушундайга көнүп калгандар дагы бар да. Акырын бекер табак келе берсин дейт да. Кичине бир сен тигейин, бир аз кетмен чабайын, бир аз бир картошка бир нерсе эгип коеюн, же кичине бир идиш аяк чууп берсе шыпырып кичине бирне алайын дегенге эч бир неме кылбайт да. Дагы намызданып коет дагы. Андай болбош керек. Бундайларга сиз анан көрөк эң жакшысы, мунуларга жардам берген жолунда кичине кийим тиге турган машина бар го, алып берип коюң. Иштесин. Постоянно жардам бергенден кийин карап туруп, анан кийин бир саан уй алып берип коюң. Жарымын ичсин, жарымын сатсын. Толтур, алхамдулилла, ушундай немелер бар. Жардам бере тургандар алхамдулилла, жардам бербей койбош керек, сөз бериш керек. Бирок ошонун бир туура багытын, жолун тиги дагы ушу жардам алып аткан киши дагы ошо сизге таянып отура бербесин да. Сиз буну бутта тургузуп коюңуз дагы башкага жардамга өтүңүз. Түшүнөсүзбү? Мен экинчи үй бүлө курганыма 2-3 жылдын жүзү болду. Ал келинчегим жаш кезинде башка бирөөдөн боюнда болуп калган. Андан соң изин жашырып кеткен. Ал төрөгөн баланы азыр биз экөөлөп багып жатабыз. Кыскасы никесиз төрөлгөн. Биздин никебиз деги эле жашообуз кандай болот? Кыжалат болом, балалуу боло элекпиз. Эми баланы ошо убагында бул кыз туура эмес неме кылган, зына кылган, чоң күнөө кылган. Тооба кылса Алла Тааланын тообасын кечирет. Эми бала зынадан төрөлүп калган менен балада күнөө жок. Баланы багып, эч андай неме кылбагыла. Мындай жек көрүп, жиркенип, же болбосо мындай
ыңгайсыз сезип жок балада эмне күнөө бечара. Ошон үчүн иншалла баланы жакшынакай багып, тарбия берип, жакшынакай ага билим берип дегендей. Ал эми иншалла силер эми баш кошуп 2-3 жылдан бери жашап атсаңар, жакшынакай жашагыла, иманда жашагыла. А так жашоо никеңер баягындай ижап кабул деп коет, күбөлөрдүн алдында болгон болсо, бул никеңер нормально эле. Никеңерди ким кыйган, кандай кыйган мен каяктан билейин. Бирок Кудайга шүгүр, иншалла азыр никени кыйгандар деле жакшы эле бизде Кыргызстанда. Нафил намаздарда зам сүрөгө китепти карап окуса болобу? Мисалы Ясин, Табарак жана башка сүрө. Жок, андан көрөк жаттаган инна атайна менен кул хуаллаху ахад ихласты окуй бериң. Аны нафилде карап биздин мазхабта тугандар, Ханафи мазхабта китепти ачып алып окуу, намаздын сыртынан таалим алып алып, намаз бузулуп калат. Ошон үчүн сырттан алып окуган болбойт. Бир сабакта айткан экенсиз, ким Алланын жолуна дин үйрөнүү жана үйрөтүү максатында чыкса, ар бир кадамына 49 миллион сооп деп. 2 хадистин жыйнагы деген экенсиз. Мүмкүн болсо ошол 2 хадисти айтып бериңизчи. Сонун болот эле. Биринде 700 миң, биринде 700. Ибн Мажанын риваяты бирөөсү Дарукутнийдики болуш керек, азыр мен точно эсимде жок. Кудай кааласа иншалла кийинки сабактарда мейли эме кылып беребиз. Кайсы хадис, риваят кылган сахаба ким, кайсы китепте буйрса. Анан Алла жолунда бир жолу таспih айтса 490 миллион сооп болот дешет го. Ушуну да кенен. Экөө бирдей эле Кудайым буйрса, чогуу эме кылып беребиз. Таксырым менен өзүмдүн апам экөө кээде бирдей талап коюшат. Апамды десем таксырым, таксырымды десем апам. Ортодо өтө кыйналамын. Өзүм жалгыз кызмын. Кыйналбай эле го. Күйөөңүздүкүн биринчи аткарыңыз, апаңыздыкын экинчи аткарыңыз. Макулбу? Себептен мындай туганда, жакшы түшүнүп алыш керек да. Аял заты эң биринчи разы кыла турган анын күйөөсү болот. Турмушка чыккандан кийин чөктүбү эң көп акысы ошо күйөөнүкү болот. Андан көп акысы эч кимде жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде Алладан башкага сажда кылуу мүмкүн болгондо аялдарга буйрук бермекмин, күйөөлөрүнө сажда кылсын деп. Аллаху акбар. Кайсы аял күйөөсү разы болгон абалда өтсө түп түзбей иши деген. Хадистер толтур аз айта турган болсо. Кандай болгон чакта дагы, алхамдулилля, андай эле экөө бирдей талап кылса, мейли, апа, азыр сиздикин эң жакшы кылам деп, биринчи күйөөңүздүн аткарыңыз, анан апаңызды аткарып беребиз, ал эч кандай эмес. Көтөңүнө давай деп туруп болбосо керек эми. Туурабы? Гусулдар жөнүндө айтып бериңизчи. Экөө тең тазалык бизде динибизде гусул дагы, алхамдулилля, даарат дагы. Даарат алуу Алла Тааланын фарызы, гусул дагы Алла Тааланын фарызы. Даарат алганы. Бул эми 4 фарызды аткарабыз. Бетти жуйбуз. Бу кулактарга жумшагына чейин 2 кошулуп, мейли? Кол чыканакты кошуп, баштан 4төн бирине бас тартабыз. Путту ашыкты кошуп, манжалардын баарда бир да кургак жер калбасын. Бу 4 фарыз. Гусулга келе турган болсок, оозду, мурунга, бүт денени жууганга. Гусул качан важип болуп калат? Жунуп. Мисалы, айыз келди, айыз токтогондон кийин гусул кылыш важип. Нифас токтоду, важип. Мейли, ошондой эле. Эгерде түшүр көп калса, ошондо важип. Төшөк маселеси бүткөндөн кийин сөзсүз важип. Мондай маселелер бар. Дааратта андай эмес. Дааратта бирок карап туруп, дааратта качан фарыз болот? Уктап калса, же болсо кан, зара, заң, ириң, жел, жана башкалар чыккан учурлар.
Мен ойлондурган нерсе, бир убакта карыз алгам көп кишиден. Азыр кээ бир бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Өткөндө карыз кечирилбейт деген сөзүңүздү угуп, уйку качты. Ал кезде жокчулук эле. Азыр рассрочкага машина алып такси кылам. Машинаны 3 жылда кутулам буюрса, машина адал, машинаңыз адал. Мына кимден карыз болсочу, акырын иштеп төлөй бериң. Өтүп кеткен кишилерди жаратпабаң, баласы бар да, баласына бере бериң. Баласына бергениңиз эсеп кечирим сурап бериңиз. Ааламдан өтүп кеткен чоң атамы көргөн эмесмин, бирок ал кишинин атынан умра кылдым, курбанчылык чалдым. Эми Куран хатымы окуп, өзүм окусам, чоң атамдын ахиретине жардам болобу? Сөзсүз болот. Өткөндөргө сооп тугандар, биздин мазхабта алхамдулилла зикир кылсаңыз дагы, дуа кылсаңыз дагы, намаз окуп, орозо тутуп, бирок нафилдар. Вот ошондой жада калса, ажылык кылса дагы сооптор жетет. Курбанды кан чыгарсаңыз дагы алхамдулилла сооптор жетет тугандар. Кесарево менен төрөгөн аял 3 жылга чейин төрөбөгөнү макул деп айтылат медицинада. Эгер 1 жылдын ичинде боюнда болуп калса, эненин ден соолугуна коркунуч болсо, бала дагы 2 жашка чейин эмчек эм албай калса, болуп калган баланы аборт кылса болобу? Ошондой эгер айтып атабы, сактанбайсыңарбы андан кийин? Кесарево ушунун баарын билесиңер, балабы тияк-бияктыгын билесиңер, сактаныш керек да. Анда доктор бар, гинекологдор бар, жана башка караса сактана турган өздөрүнүн эми жол жоболор, методикалары бар, башкаларына айтып бербей сактаныш керек да. Бала болуп калып, эми кайра аборт кылып, баланы алып, карагыла. 4 айдан кийин эгерде баланы аборт кыла турган болсок, адамды өлтүргөн өкүм менен кетет. Эгерде баланын өзүнө же энеге өмүрүнө кооптуу боло турган болсо, анда бөлөк кеп. Ал учурларда дагы жөндөн жөн эле баланы алдыра берген жакшы эмес да.